Саламатсыздарбы? Мен Кыргыз Өзбек университетинин кесиптик колледжинин орус тили мугалими Рахманова Жибаргүл. Учурда өлкөдө түзүлгөн коронавируска байланыштуу кырдаалга ылайык биз да башка университеттер, окуу жайлар сыяктуу эле онлайн сабактарды өтүп жатабыз. Бүгүн 25 март среда. Расписание боюнча коюлган сабактарга онлайн сабактарды өтүп, сабактардын суроо жоопторун, иштелмелерин студенттерге жөнөтүп атабыз. Ошону менен катар студенттер менен кайтарым байланышта болуп жатат. Мына мисалы үчүн бүгүн эле ФК 917 тайпасынын студенти Балтабаева Акбермет онлайн байланышка чыгып, суроолорун берип жатат. Аларга жоопторду дагы жөнөтүп, кайтарым байланыш түзүп жатабыз. Мындан сырткары WhatsApp системасында дагы бардык окуу тайпалары менен группалар түзүлгөн. 85 АВН 85 системасына кире албаган студенттер ошол жактан дагы сабактар менен таанышып, суроо жооп иретинде сабактар өтүлүп жатат. Бүгүнкү республикабызда жүрүп жаткан кырдаалга байланыштуу биз сабактарыбызды онлайн режимде жүргүзүп жатабыз. Мен кесиптик колледжинин мугалими Тилебаева Камала эжеке. Мен Пафтаз 11-19 тайпасында бүгүнкү 4-чү пара сабагым бар. Мынакей основа организации деген предмет боюнча. Мен жүктөгөнмүн. Буга чейин ар бир сабакта бөлүп жиберип койгонмун, ар бир темасын. Ошондуктан мага бүгүн компьютердин кереги жок. Телефон жардамында студенттер менен иштеп жатабыз. Интернет начар болуп жаткан райондордогу студенттер бул АВН программасынан сырткары WhatsApp программасы жардамында деле биз менен байланышта болуп атышат. Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Мен Кыргыз Өзбек университетинин кесиптик колледжиндеги табигый сабактар бирикмесинин математика сабагынын окутуучусу Бабашева Дурдана Курманбаевна. Мен азыр АВН 85 аркылуу студенттерге жөнөткөн сабактарымды көрсөтөйүн. Мен Google Chrome'дон QKG сайтына кирип, өзүбүздүн университеттин сайты. Ал жерден АВН программасындагы образовательный порталды ачкандан кийин мен өзүмүн логиним менен паролюмдү жазам. Ошондо компьютердин бетине мынау мындай көрүнүш пайда болот. Ошондо бул жерге окуу жылын, канчанчы семестр, кайсы сабак, кайсы группа, отчеттуулук жөнүндө толтуруп жазам дагы. Жалпы группага жөнөтүш үчүн библиотека аркылуу кирсем дагы болот. Же болбосо мына файл аркылуу бардык студенттер деген графаны басып, студенттерге сабакты жөнөтсөм да болот. Же болбосо ар бир студент үчүн индивидуальный жөнөтсөм да болот. Мен азыр ПНК 11, 2, 18 тайпанын студенттерине текстик маселелерди чыгаруунун теориясы жана практикасы деген сабактан лекцияларымды жөнөттүм. Бул жерде бардык студенттер үчүн жөнөтүп, аларга кат жаздым. Студенттер кайтарым байланышка чыкканда мынакей сары
түстө марка айтып берип чыгып турат. Анан алардын суроолоруна мен жооп берем. Эгерде айрым бир райондордо байланыш жакшы боло албаган үчүн, кээ бир студенттерибиздин телефонундагы мүмкүнчүлүктөрү чектелүү болгондугу үчүн булар тапшырманы алышат дагы кайрадан WhatsApp аркылуу түшүнбөгөн суроолорун беришет. Мен түшүнбөгөн суроолорун студенттерге мүмкүн болушунча WhatsApp аркылуу дагы жооп